Эмне үчүн бала тарбиясы маанилүү? Жаш балдар адамзаттын 1/4 бөлүгүн түзөт. Бул жагынан алып караганда алардын жашоосу биз үчүн абдан маанилүү. Болгондо да алардын тарбиясы, ооба, ар бир перзент күнөөсүз төрөлөт. Алардын табияты аруу, таза. Ушундай аруу күнөөсүз перзенттердин тарбия аманаты биздин колубузда. Бардык нерсе башынан башталат эмеспи? Бала да тарбияны жаштайынан алышы керек. Себеби жаштыгында алынган тарбиянын таасири чоң. Жаштайынан берилген тарбия баланын рухуна бекем сиңип, өмүр бою аны менен кошо жашайт. Ошондуктан балага канча эрте көңүл бурсак, биз үчүн ошончо жакшы. Бала тарбиясы кайдан башталат? Тарбия башаты кайда десеңиз, албетте ал ислам дининде. Балдарыбыз жашынан ислам тарбиясын алышы керек. Аны менен жуурулушу керек. Аны менен өсүп өнүгүшү керек. Эгер жаш бала жаш кезинен ислам тарбиясы менен, ыйман сабактары менен сугарылбаса, чоңойгондо чоң көйгөйлөрдү жаратат. Коомго да, ата-энесине да, эли жерине да чоочун көз менен карап калат. Кудум эле башка чет мамлекеттен келген инсан сыяктуу болуп калат. Албетте, баланын ыймандуу, адептүү болуп чоңоюусунда ата-эненин диндарлыгы чоң мааниге ээ. Бала дин менен эмес, жалаң дүйнөлүк илимдер менен тарбияланчу болсо, руханияты ого бетер жардылыкка кептелет. Жан дүйнөсүндө боштук пайда болот. Ата-энелер бир нерсени жакшы билип алышы керек. Биринчи кезекте дин тарбиясын алышы керек дегенден максат балдардын руханияты жөнүндө сөз болуп жатат. Болбосо дүйнөлүк илимдерди үйрөтпөгүлө дегендик эмес. Ал экинчи кезекте турушу керек. Эң негизгиси балада руханий ачкачылык, руханий жардылык болбошу керек. Ушулар толук кандуу болгондо бала татыктуу тарбия алат, татыктуу болуп чоңоет. Эгер балдар дин, ыйман, адеп ахлак менен тарбияланбаса, анда коомдо урмат сый жоголот. Чоңойгондо ата-энесин урматтагандын ордуна алардан жийиркенип, алардын батыраак өлүүлөрүн каалап калышат. Аларды капалантат, ызалантат, көңүлдөрүн оорутат, башына чоң бале болот. Бул дүйнөдөгүсү эле. Акыреттегичи? Акыретте болсо, мени эмне үчүн ислам тарбиясы менен тарбиялаган жоксуң деп аларга даттанат. Айтор жакалайт аларды. Эгер перзентибиз ислам тарбиясын алса, анын баалуулуктары менен чоңойсо, ата-энесине урмат сый көргөзөт, ак тилден кызмат кылат, аларга тактыктуу перзент болгонго умтулат. Алар көз жумгандан кийин да жакшы иштер менен алардын амал дептерине соопторду жаздырат. Акыретте болсо, даражасына карап, аларга шапаат кылат. Натыйжада ата-энесин эки дүйнөдө кубанткан бактылуу перзент болушат. Ооба, ар бир ата-эне баласын сүйөт, мээр төгөт. Бирок бул мээримдүүлүк акыркы учурда дүйнөлүк жашоого эле байланып калгандай сезилет. Ата-эне баласы кыйналбай жашаш үчүн баарын жасайт. Кымбат мектепке, кымбат окуу жайга окутат. Атүгүл баласы үчүн бүт байлыгын бергенге даяр. Мунун баары ата-эненин балага болгон мээрими. Бирок ушул жерден баласынын кыска жашоосун ойлоп, ушунча ооракерчилик тарткан ата-эне алардын акыретинда ушунчалык ойлоор бекен деген суроо туулат. Акырет дегенден максат балабыздын түбөлүктүү жашоосу жөнүндө сөз болуп жатат. О урматтуу ата-энелер. Андыктан ар бир ата-эне баласынын дүйнөлүк жашоосуна кандай кам көрсө, акыретине да ошончолук кам көрүшү керек. Антпесе тиги дүйнөдө баласынын жашоосун коркунучка салат, чоң азапка дуушар кылат, айтор өзүнө душман кылып алышы мүмкүн. А эгер мээримдүүлүк сезим туура багытта колдонулса, баласы бул дүйнөдө да, акыретте да чыныгы перзент болуп, перзенттик милдеттерин толук аткарат. Ошон үчүн инсандын эң биринчи устаты жана таасирдүү мугалими энеси деп жөнүнөн айтылган эмес. Демек, баланы эки дүйнөдө бактылуу кылганда ата-эне, бактысыз кылганда ата-эне.